Биздин көрүүчүлөрүбүзгө Толор брендинин атынан 120 миң сомдук сертификатты ойнотобуз. Ошол видеону аягына чейин толук көрүңүздөр жана 120 миң сомдук сертификатты утуп алыңыздар. Аябай 5-6 миллион карызы менен бизге өткөн. Биз ошо 5-6 миллион карызы менен алып. Мисалы мынакей могу футболка, мындай өзү чыгарган болчу. Шым Шым бул утверждениеден өтпөй калган, бирок тоже өзү чыгарган болчу. Ого. сизге жакты, башкаларга жакпай койду. Ошо. Биринчи орунга 30 миң сомдук сертификат, экинчи орунга 20 миң сомдук сертификат, үчүнчү орунга 10 миң сомдук сертификат. Мен көп кийим кийгенде могу тартылып, ыңгайсыздык жарата берет да. Бул чоюлчак экен, кийимди көрүп алып, аябай таң калып, ушундай сапаттуу экен деп атса, көрсө Кыргызстандан тигилип, Турцияга барып, кайра Кыргызстанга келип сатылып аткан ушулар да бар экен. Бүгүнкү күнгө чейин жалпы Толордун баягы актала элек акча бар, ошо 1 миллион доллардын тегерегинде. Канча баасы? 3 миң сом. Мисалы үчүн могуларды 10 миң сом деп көрүп калган жерлерим болгон. Ата мекендик өндүрүштү колдоо деген долбоорду баштадык. Буюрса биздин элибиз канчалык деңгээлде өзүбүздөн чыккан өндүрүштү колдогонго даяр деген суроого биз эң биринчи бысыла деп ушул Толор деген брендке келдик. Ушу Толор жөнүндө таанышуу болот. Анан келиңиздер өзүбүздүн өндүрүштү колдойлу. Бысмилла дегенде биз Толордун жетекчиси Шер мырза менен тааныштык. Азыр Шер мырза кенен кесир Толор жөнүндө айтып берет. Дароо эле бысмилла дегенде суроо, эмне үчүн ушул кыргыз брендинин түзүүнү чечтиңиз? Кыргызстан үчүн деп. Башка жака иш кылып, акчаны тил жактан эле көрөй бербейт белең деген суроо да. Ооба, биздин ишканабыздын негизги эки чоң багыты бар. Командадагы эки багыт менен иштейт. Биринчи багыт биздики ошо онлайн коммерцияда соода кылабыз. Анан ошол жактан биз жакшы киреше табып, жакшы обороттор кылып иштейбиз да. Анан Чет жакка сатууда, ооба, бул 100% экспорт. Ошо СНГ мамлекеттеринин арасында соода кылып, 100% экспортты камсыздайбыз. Ишканабыздын ошо биринчи бөлүгү. Анан ошол жак менен мындай каражат табасың, жүрөт, жумуш күнүмдүктөй кете берет, бирок жүрөктө бир сезим бар. Ар бир кыргызстандык ишкер Кыргызстанга кандайдыр бир салымын кошуп калса дегенчи. Биздин келечектеги чоң миссиябыздын бири ошо Толор бренди аркылуу Кыргызстандын атын дүйнөлүк аренада чыгаруу да. Дүйнөлүк брендке айландыруу. Дүйнөлүк брендке айландыруу. Бул дүйнөлүк брендке айланганда дагы ушул мисалы үчүн Uniqlo дегенде Япония деп билебиз да. Ошондой эле бизде Толор деп анан Кыргызстан деп билсе деген ниет. Мунун да негизги эки өзөгү бар. Ошо Кыргызстандын тигүү тармагы акыркы 2 жылдан бери аябай оор абалга учурап калган. Ошонун бир чыгуу жолдорунун бири бул өздүк бренд жаратуу. Ошого биз алдыңкылардан болуп кадам таштадык да. Чоң өндүрүштөрдө бул өтө чоң жоопкерчилик бар. Кыргызстандын экологиясына да таасир эте турчу. Биздин кышында аябай чоң смог болуп атат. Биздин канча деген цехтер бар, ошонун баары кездемелердин баары өрттөнөт да, баняларда, мусорлардачы. Себептин ошого тиешелүү да, тигүү тармак. Анан биз ошого жоопкерчиликтүү кичине көз караш менен, мисалы үчүн биздин кийимдер тигип атканда, кийимдер тиккенден кийин бир чоң же кичинекей кусоктор калат да. Ошондон кайра тиге ала турган нерселерден биз мына мондай сумкаларды жасайбыз. Бул жана көрүп жаткансыз, бул атайын шопер, бул чоң мындай сумка, кийим салса болот. Анан бизде кичирээк шоперлер дагы бар. Анан биздин мына ушундай да түрдүү сумкалар бар. Ушул как раз биздин куртка тиккенден кийин ашып калган кездемени биз ушул сумкаларга жумшаганбыз да. Андан тышкарыда кичирээк кездемелер артып калат. Алардан баягы эчтеке тиге албай каласың. Аларды болсо биздин партнерлорубуз бар, Экаска деген. Алар болсо ошо ашып калган кездемелердин баарын переработка кылып туруп, мондай бизге жайнамаздар чыгарат. Ал жайнамаздардын баары эле кайра биздин дүкөнүбүздө сатылат. Бул жак бизде бөлмө негизинде бул жерде коммерческий отделдин сотрудниктери отурат. Андан тышкары бул жерде бизде образецтер. Ошол жаңы чыга турган коллекцияда бул жерде мына бул коллекция бизде Толор бренди жайкы коллекциясынан жакында чыгат. Азыр модель утверждение болуп, эмеден өндүрүштөн тегирип атат буюрса. Мисалы үчүн мына азыр эле сурап атпадык, бул турецкий деп алдык, Турция деп алдык. Жука, бирок күн тартат экен. Эшикке чыкканда ысып кетип атам ондан. Бул калың болгон менен бирок ысытпайт деди. Ысытпайт. Составы бөлөк да. Демек, кездеменин сапатынан да. Кездеменин сапатынан. Андан тышкары бул жерде мына бизде дагы образецтер бар. Көрсөңүздөр болот. Биздин ошол модельдер мына утвержденный модельдер. Бар көбүнчө чет кетип тургандар. Жок, булар Толордун. Толордун ошол жайкы коллекцияга чыга турган модельдер. Ойлондор окшойт да? Бизде азыркы учурда өндүрүштө тегирип аткандар. Ойлондор мынакей. Шортиктер. Ар бир биз тканьды алып, аны тест кылып көрүп, жууп көрүп, андан модель чыгарып, кийип көрүп, жанагындай денеге
жалақасы тибесин деп тест кылабыз да. Ошол тест кылган образецтерди ушул жакта илип коебуз. Андан ошол азыркы бирөөнү көрсөтө кетсек, бул жаңылык десек болот. Биз Кыргызстанга жаңы алып келгенбиз. Ушул модель бизде азыр Азия Моллдо сатууда бар, магазинибизде. Бул ткань мынтип күндөн өңүн өзгөртөт да. Флюкс деген ткань. Мынакей. Ысык суук болгондо, өңүн өзгөртөт. Мынакей бул жаңылык десек болот да, мынакей. Анын өңүн өзгөртөт. Андан тышкары да ошол бул жерде ошол толордун модельдери, андан тышкары ошол экспорт кылган модельдердин баардыгы ошол жакта. Булар жакта могу материалдардын баарын көрүп, аллергия береби, бербейби, өңү өчөбү, өчпөйбү деген баарын Тест кылып, анан текшерип, анан кийин образецти утверждение кылып чыгарабыз. Мисалы үчүн бул жакта мен жана карап өткөн мындай чыптамалар экен, чыптамалар, сонун чыптамалар экен. Буларды кээде ушундайлар Турция деп аябай кымбат сатылгандарын көрүп калабыз. Булар болсо бизде өстө, Бизде магазинде бар. сапаттуу. Канча баасы? 3000 сом. Мисалы үчүн буларды 10 000 сом деп көрүп калган жерлерим болгон. Турция деп туруп мисалы үчүн 7 000 сомдон, 6 000 сомдон көргөндөрүм болгон. Жакшы. Негизи Кыргызстанда ошо Толор брендинде силердин компанияда канча киши иштейт жана кайсыл жакта жайгашкан? Биздин компанияда негизинен 400 адам иштейт. Анын 50-сү бизде админ частьта, бул жакта офисте иштейбиз. Анын 200-ü бизде Манас айылына жайгашкан фабрикабыз. Анан экинчи фабрикабыз Кызылкаяда Баткен шаарында жайгашкан. Ал жакта 200 киши эмгектенет. Баткенден тигилип бул жакка келет. Баткенден тигилип бул жакка келет. Бул жактан келгенде биздин негизинен Баткенде толор продукциясы тигилет. Биздин Манаста ошол биздин компаниябыз толор брендинен сырткары экспорт менен иштейбиз. Ошол жака жумушташат. Бул жерде бизде ошол жана айтып кеткендей онлайн сатуу, продажа, экспорт боюнча командабыз ушул жерде иштешет. Биздин балдар Талап, Талчын, ошол Балбир Сазон командасынын жетекчилери. Негизинен ошол биз башында айтып кеткендей, биздин компаниябыздын 95% экспорт, анан 5% толор болот, бирок буюрса ниетти 50-ге 50 кылалы деген ниетибиз бар буюрса. Бул жакта ошондо Wildberries менен Озонго сатылат, Озонго онлайн продажа. Бияк дизайн отдел ошол толордун башкы модельдердин идеясы ошол жактан келет. Биздин дизайнер Ширин, Элайм мына биздин ошол ар бир образец ошол жактан тигилип чыгып, анан көрөбүз. Бул жакта азыркы учурда ошол биздин тигилип аткан образецтер, двойкалар. Бул кайсы сезондук негизи? Жайкы сезонго тигип атабыз. Баскетболисттер кие турган эле. Бул жерде Эдуард Кубатов байкебиз менен чыгарган моделибиз К2 модели, двойка. Ткань денеге жагымдуу, аябай сүрөт көрбөйт. Биздин магазинде азыркы учурда сатууда бар. Анан жана биз башын жазып айтып кеткендей, бизде сырьёбуз, фурнитурабыз японский компания Вайкикиден келет. Качественный. Башында айтып кеткендей, биз сапатка көңүл бурабыз. Атайын Эдуард байке менен коллаборация болуп тигилген кийим экен, ушуну азыр сатууда турат дейт. Алып кийип көрсөңүздөр болот. Негизи өзүбүздүн брендти колдош керекпиз. Канчалык биз өзүбүздүн сатып алсак, ошончолук өнүгүп болот, ошончолук бизде мүмкүнчүлүк кеңейет. Азыркы андан тышкары дагы биз ошол өткөн жакында бизде Азия чемпионаты болуп өттү. Алар менен дагы ошол Аска бренд менен коллаборация кылып чыгарганбыз. Бул моделдер бизде азыр магазин сатууда бар. Эмелер үчүн, валиштер үчүн, германдар үчүн. Бул жерде толор деп чыгарганбыз. Кудайым буюрса 28-жылы Олимпиадага, Америкага өзүбүздүн бренд менен барабыз. Бул атайын машык үчүн рашгард деп коет. Двойка азыркы учурда ошол биздин байкелер бардыгы спорт менен машыккан үчүн ошол ылайыктуу болсун деп чукаганга, залга кийгенге ошондой модель чыгартып буюрса. Бүт баары өзүбүздөн чыгарсыз тоондар. Мисалы үчүн биз дүйнөлүк брендтердин артынан кууп, алардын кымбат алгандан көрө өзүбүздүн бренд сапаттуу жана арзан алсак. Ооба. Андан тышкары дагы азыркы буюрса бизде Азия чемпионаты болуп өттү. Күрөш деген тоже модельдер, образецтер буюрса ишке. Анан бул жагы болсо баягы сизде айтып кеткендей Зумирский сыяктуу калган буюрса. Биз негизи күрөш деп кино тартканбыз, аябай жакшы болгон. Ошондо биз өзүбүздүн өндүрүштөн коллаборация таппай койгонбуз. Көрсө мына бул жакка келгенде тапмак экенбиз. Сону. Мына күрөш. Ажол жоламандарды коюп коюшка керек экен, буюрса. Мисалы үчүн могун сапаты боюнча билбейм кандай көрүнүп атат, бирок жеке мен кармап көргөндө сапаты өтө сонун экен. Бул азыр сатууда барбы? Жок, эми чыгат жайкага буюрса. Образец утверждение болду, буюрса азыр өндүрүшкө тигүүгө кирди. Жайкага чыгып калды буюрса. Биринчилерден бисмилладан алабыз. Бул жакта болсо ошол образецтер тигилет. Биздин партнердин колдору, тканьдар. Алейкум ассалам. Ошо байкелер бул жактан тигип, образецтер ошол жактан тигилип, бул жерден жазалып, анан чыгат буюрса. Негизи бул жактан бир даана тигилет, аны кийип көрөт, байкап көрөт, чактап көрөт. Анан эгерде баары жакшы болсо, анан чоң производство өтөт.
кийип көрүп бул жерден ар бир ошол деталин карап кандай болуп турду, анан кийин биз жанагы конференцияга алып барып ал жактан модельди көрсөтүп, кийип көрүп, басып көрүп кандай көрүнөт экен, анан биз командабыз менен утверждение кылгандан кийин анан жарашпайт сапаты боюнча сапаты боюнча карап баардыгы аныкталгандан кийин анан чоң өндүрүшкө өтөт экен да. Жакшы. Кийинки жолу тоолорго учуп кетет экенсиздер. Мен көп кийим кийгенде могу тартылып, ыңгайсыздык жарата берет да. Бул чоюлчак экен, а? чоюлчак, удобно. Жакшы. Тоолор брендине барасыздар. Дүкөндө бар экен, Азия Моллдо. Сатоодо бар, Азия Моллдо бар. Анан тышкары көчмөндөрдө бар экен, анда кененирээк түшүнүп беребиз. Алсаңыздар болот. Булардын баары кийимдердин баарын дизайндерин сиз чийесиз, э? ооба Өз колуңуз менен. ооба баарын колго чийүүдөгү идея кеп анда эмес. Мисалы биз деген келе жаткан кайсы сезонду карайбыз. Мисалы жайдан кийин күз келет, биз азыр деген күзгү коллекцияны уже баштап атабыз. Алга деген кандай материалдарды каяктан алабыз, кандай дизайн, кандай фасондорду ойлоп табычу биринчи картаны чыйып алабыз өзүнчө. Искусственный интеллект колдоносуздарбы? Ооба. Азыр эми заман талабы ушундай болуп калды, э? Искусственный интеллект деген жумушту деген бир топ эле жеңилдетет. Мисалы оюңда эмне калып атканыңды, если колго чийген деген бир күндөн даже ашык кетиши мүмкүн. Ал идея кандай болот, кандай материал кандай отурат деген тестке көп убакыт кетип калат. Искусственный интеллект менен визуализация кылып бир заматта ошону көрсөк болот. Биздин уже чыккан кийимдердин, образецтердин анын визуализация 3D варианттарын жазып атабыз. Аны деген капсульный варианте эми бир матрицага чогултабыз. Бул дагы ар бир оймо чиймесин бизден маанисин биринчи изилдеп карап, андан кийин колдонобуз. Анткени ар бир оймонун өзүнүн мааниси бар. Мааниси бар. Мисалы эркектердин өзүнүн оймолорун аялдардын кийимине колдонсо такыр болбойт. Башка маани жатат. Ушул кийим чыкса, сүйгөнүмө алып берем. Жакшы. Жакшы, көп эргүүлөр келе берсин, жаңы ойлор пайда боло берсин, кыргыз бренд өнүгө берсин, өзүбүздүн өндүрүштү колдоо дегенде, биздин өзүбүздүн эле ушул сиздердин чыгарган продукцияны колдоп атканы кандайдыр бир деңгээлде сезилип атабы, же азыркы учурда элге кененирээк жете элекпи маалымат? Кандай деп ойлойсуздар? Адамдарды мен ошо экиге бөлө алам. Кээ бирлери бар, биз жаңы магазинибизди жаңы ачып анан кийимдер чыгарганда келип эле ишенбей койгондор көп болгон да. Силер баары Кытайдан эле алып келип, Турциядан алып келип эле Кыргызстандыкы деп эле ушинтип сатып атасыңар деп анан ишенбегендер көп. Анан эң чоң көйгөй Дордойдон кийин Самопашев деген сөз калган да. Кыргызстандын кийиминин сапаты эң төмөнкү деген ой менен калган адамдар бар. Эми бирок азыр күндөн күнгө түзөлүп келатат. Кээ бир адамдар бар, келип эле мындай кийим жакпаса деле, бул Кыргызстанда өндүрүлүптүр деп туруп эле келип алып кетишет да. Бирден экиден анан постоянный клиенттер да бар, келип атайын туристтер келип калса, туугандары келсе деп көп алган. Ошол кардарларыбыз бизге мындай өзгөчө мотивация берет да. Чоң түрткү берет экен. Ооба. Булар демек биздин эки кардар дегендей, бир кардарлар келет дагы өзүнүн өндүрүшүн деп туруп аябай сонун алат экен. Шыбагандар бар. Шыбагандан баштайлы. Келеткен дагы өзүнүн өндүрүш турбайбы деп эле анан ишенбей чыгып кетишет. Ооба. Же болбосо сапат начар деп ойлоп кетип калат. Ооба. Же болбосо жанагыдай чет өлкөдөн келген товарга эле этикетканы чаптап эле урдуруп атасың деп ойлошот. Экинчи бөлүгү болсо тескеринче, бул өзүбүздүн өндүрүш турбайбы? Демек биз өзүбүздүн өндүрүштү колдосок, биздин экономика өсөт, биздин товарлар сыртка чыгат, бренд өсөт деген түшүнүктө тескеринче колдоп алышат. Бирок мен жана келип байкаганда эле көрдүм, атайын кармап көрүп атабыз, сапаты жагынан, тигилиш жагынан өтө жакшы экен. Ал боюнча азыр кененирээк тааныштырабыз. Эмне үчүн азыр деле биздин кардарлар көбүнчө чет элдик брендтерди тандайт деп ойлойсуз? Мен ошол кардарларды кайра эле экиге бөлөм. Биринчиси жанагы брендтин аты бар да, анан жанагындай Көнүп калган. кийим болсо адамдын бир кандайдыр бир деңгээлде көргөзөт деген ой бар да. Анан ошолор ошон үчүн жана Boss, Loro Piana деген кийимдерге жана $1000 кымбатыраак болсо деле ошо ашыкча төлөп кийгенди туура көрүшөт. Бул биринчи, экинчиси болсо ошол сапатка ишенбегендик. Биринчи тармагы айтканда, демек адам өз чүпүрөк аркылуу, бренд аркылуу өзүнүн ким экенин көргөзгүсү келет. Ооба. Экинчи сапаттуу кийингиси келет. Ооба. Экинчи тарабы болсо биздин өзүнүн өндүрүшкө ишене бербейт көп сапат жагынан. Ооба. Чет өлкөгө чыгып ошол биз кийим брендтерди да изилдейбиз, жүздө дайыма жүргүзүп турабыз. Анан сиз дагы чет өлкөгө көп чыгасыз, мен көп байкайм да. Анан сиз байкасаңыз, торговый центрларга киргенде, соода борборлорго адам көбүрөөк. Ошонун эле бир 50-70% туристтер да. Ошон үчүн биздин кийим Кыргызстандын ата мекендик кийим өндүрүшү, бренд чыгара турган болсо, биз да туризмден 100% байланыштабыз да.
Бизде мисалы үчүн ушул биздин торговый центрларда адам азыраак, анан кирген адамдын бир 70% жанагы тамак аш жана кинотеатрларга киришет да. Анан мисалы үчүн биздин кардарлардын арасынан да бөлгөндө бизге туристтер чет өлкөдөн ошо казак досторубуз же болсо башка ошо Европадан, Америкадан келген кардарларыбыз бар. Алар жеңил соода кылышат, анан көп алышат. Анан кымбатыраактарды алышат. Баягы бүт эле бизде ата мекендеги өндүрүштөрүндө кыргыздар көнгөн адат менен эле жана оймо чиймеси менен бар кийимдерге түртүп атпайсызбы? Аны алар туристтер алат, Кыргызстан көргөндөн кийин алат да, анан үйдөн ошо гардеробто калып калат да. Биздин кийим как раз ошо алар күнүмдүк жашоодо кие турган, ошол эле туризмге ылайык кийимдер бар. Кыргызстандын бир кандайдыр белгилерин көрсөтө турган кийимдерибиз бар. Ошо баары эле casual стилде да. Ошол туризм аркылуу келген кардарларыбыз дагы бир топ. Силер эгерде торговый центрге барып кийимди кыргыздар эмнени издейт? Турция дейт, Турцияны алам дейт, же болбосо Кытай фабричный дейт го. Анан биздикилер келип кээде даже Турциянын эмеси менен сатат экен да. То есть бирөө заказ кылат, Турцияныкын чаптап коет да, анан биздин торговый центр Турция деп эле сатып берет. Аны болсо бизде Турциянын кандай сапаттуу деп таң калып көрүшөт, Анан Россиянын чоң компаниялары, Россия негизи селлерлер көп го азырчы, Wildberries Озон өнүгүп көп. Анан ошо чоң фабрикаларда, компаниялар дагы бул жакта фабрикаларга заказ кылышат. Канчалаган бренддер Россиян бул жактан тигилет. Анан кээде эгерде Wildberries'те заказ кылганда Кыргызстан кийимдери келип калышы мүмкүн. Эми бул бизде өз көзүбүз менен көргөнбүз, чындап эле бир кийимди көрүп алып аябай таң калып, ушундай сапаттуу экен деп атса, көбүнчө Кыргызстандан тигилип, Турцияга барып, кайра Кыргызстанга келип сатылып аткан ушулар да бар экен, Ушул ишти баштап атканда канча акча каражат салды, эгерде сир болбосо? Эми сатуу башталганга чейин бир $400,000 чейин акча кирди. Бүгүнкү күнгө чейин жалпы толордун баягы актала элек акча бар, ошо $1 миллион тегерегинде актала элек акчабыз бар. Инвестициянын мындай чоң болуп кеткен себеби бир топ себептер бар. Мисалы үчүн биз ушул Азия Молдун биринчи жана парковкасында уксаңыздар керек, чоң торговый центр ачышкан. Ошол жакта биз 200 квадрат ээлеп туруп, ушул жак мындай эки ачылган боз үйдөй кылып туруп, аябай чоң инвестиция киргизип, мебель жасаганбыз да $45,000. Андан кийин ошол магазинде чу деп ачылгандан кийин бир жарым сааттан кийин эле министерство строительство келип жаап кетти. Ошол жакта биздин кышкы товарларыбыз тигилген болчу, ошо 5 миллион тегерегинде. Анан магазинибиз жабылып калып, жаңы место таппай, анан 2 айдан кийин ушул жерди берип, бул жака кайрадан жанагы уже квадратура кичинекей да. Ошентип анан күйүп кеткен инвестицияларыбыз болгон, бир $70-80,000 тегерегинде. Толор деген бренд өзгөчө Кыргызстан үчүн жакшы келет, бирок муну чет өлкөгө чыгарып, чет өлкөлүк брендке чыгарганга азыркы пландар барбы? Пландар бар, мына биз жарым жыл болуп калды. Париждеги выставкага Толор бренд алып барып келип, ошо Европадагы адамдарга көргөзүп, кандай ким кандай кызыгып атат баарын көрүп, анан ошол жакта каналдар түзүлүп атат азыркы күндө. Италиядан чоң кызыгуулар бар биздин брендке. Азыр болсо где-то ошо 5 точкада Кыргызстандан даярдалып тур, анан кийин кошуна өлкөлөргө чыгабыз, анан ушул жылдын аяктарына Европанын онлайн площадкаларына Толорду чыгаралы деген ниетибиз бар. Биз азыр ЦУМ соода борборуна келдик. Бул жакта атайын өздөрүнүн өзгөчө аппараттарыңыздар бар экен. Ушул жөнүндө тааныштырып койсоңуздар. Бул бизде вендинг аппарат. Кыргызстанда бул биринчи жолу кийим саткан аппарат. Бул жерде Толор брендинин продукциясы бар. Анан мен жана башында айта кеткендей, биздин командада эң башкысы бул идея. Идея айтып келсең, айтып го жетекчилик кылып берет. Бул ошол идеядан чыгып келген аппарат. Муну бирөө сунуштаңыздар. Бирөө команданын ичинен сунуштап, биз муну Кытай жерден табып, аяктан ошо жасаттырып, атайын размерлерин алып келип бул жака койгонбуз. Азыркы учурда бул жерде тестовый вариантта турат. Биз ошол көрүп атабыз, кадрлар кандай болот экенин. Анан эң башкысы, эгер бул жерден алган товар сиздин размери туура келбей калган болсо, ошол коробкасы менен чогуу биздин Азия Мол магазинге алып барып, ошол жерден размерин өзгөртүп алса болот. Бул жерден азыр мынакей успешно оплатып чыгат. Анан мынтип товарды берет, бул жерден келип тип алып алсаңыз болот. Бул жерде биздин Толор брендинин жоолугу. Бул жерде мынакей. Бул жерге биздин ошол ойма ченемден кылып чыгарсаңыз болот. Муну деген аэропортко да коебуз деген. Ооба, буюрса пландап атабыз, буюрса. Негизинен базарга барбай эле, эгерде шашылыш болсо, ушинтип тандап алсаңыздар болот да. Бүт баардыгы бул жакта жазылган. Кайсы размер кандай, эмне керек аласыздар дагы кетип калат. Эгерде муну Кудай буйрса аэропортко коебуз болот. Аэропорттун ичинде дагы чет өлкөгө чыгып баратканда белек катарда ала кетсеңиздер болот. Кыргызстанда өтө чоң көйгөй бар. Балким дүйнө жүзүндө деле барбы жокпу билбейм, бирок Кыргызстанда өтө көп байкадым. Бизде бир иштин адисин табыш.
келет, кетип калат. Көбүнчө мыкты ишин билген адамдар жалкоо болот, Анан ошол жагынан силерде кандай адис табыш, кыйынбы, оорбу? Бизде көп Кыргызстанда адистер. Негизинен адис боюнча ал маселе бар. Бирок жана башында айтып кеткендей, бизде өзүбүздүн HR-ыбыз бар. Көп компанияларда бул нерсе жок. HR-ыбыз бар. HR ошол адистерди издөө боюнча жумуш кылат. Анан жана башында айткандай келгенде негизде биздин жумуштун көз караш баалуулугубуз бул одноразовый жумуш кылбайбыз да биз. Туруктуулукка көбүнчө карайбыз. Анан адам келгенде сүйлөшүп, жанагындай басым биздики жанагындай айткандай мотивация жактан мисалы KPI системасы бар. KPI системасы, анан кийин жанагынча мүмкүнчүлүк беребиз. Маселен, мисалы бул жумушка койдуң, ал жакта сенин жумушуң болбой калды, жумуштан кет деме жок да. Шанс беребиз, тигил жумушту аткарып көр, бул жумушту аткарып көр. Мен айта кетчүм бир жакшы маалымат, бул компания 2023-жылы ачылган. 23-жылдан баштап биздин компанияда бир дагы сотрудник жумуштан баягы увольнение болуп кеткен эмес. Өз каалоосу менен кетпесе, жумуштан кетирген случай болгон эмес бизде. Ар бир кызматкерге шанс берилген, берилип келет бүгүнкү күнгө чейин дагы. Да, ар бир адам адашат, жаңылат. Бирок баягында айткандай биздин жерде келип ошол нерсеге көз жумат да. Сатууда негизи эмне маани? Бул маркетингпи же сапатпы? Сатууда эки нерсе тең маанилүү, бул сапаттагы, маркетингдагы. Биринчиден сапатка көңүл буруш керек. Андан кийин ошол сапатты жеткирип берүү, маркетинг. Азыркы замандын талабы маркетинг болуп калды да. Маркетинг менен баягы туура жеткизип берүү ар бир кардарга. Анан эң башкысы айта кетчү нерсе, бул Кыргызстандын бренди. Ар бир магазинге барганда көрсөтөбүз, биздин ар бир модельде биздин кичинекей болсо да тарыхты айкаштырганбыз да, биздин дизайнда айтып кетти. Анан баягы маркетинг менен көргөн адам биз ушундай жеткизүүгө аракет кылып атабыз. Тоолор бул жөн эле кийим эмес да, бул тарых. Өзүнүн ошол тарыхы бар да. Бул тарых, ошол тарыхты кийген адам ушундай бийиктикте, ошондой баягы сыймыктануу менен кийип жүрсүн деген мааниде жеткизебиз да, ошого аракет кылабыз биз. Кээ бир учурда бизде атайын сапатсыз кийимдерди же сапатсыз продуктты өндүрүштү кылат да, анан маркетингке эле күчкө салып сатып берет. Демек силерде экөөнү тең карайсыздар. Экөөнү тең карайбыз. Себеп дегенде маркетингке күч салып коюп туруп сапатка карап койсоң, маркетинг аркылуу адам келип туруп биздин модель кийимди алып алгандан кийин анын көңүлү, качествоны карап, эгер көңүлү түшүп кала турган болсо бизге анын кереги жок. Бизге биринчи очередь бул адамдын көңүлү. Адамдар модельдер заказ кылса, үйүнөн отуруп заказ кыла турган болсо, биз ошол бир модельдин бир канча размерин алып барып беребиз. Жеткирип берип, ошол жактан размерин кийип көрүп, жаккан модельди өзүнө алат. Калганын биз кетебиз. Барып келген услуга бекер. Мындайча айтканда, азыр үйдө жатып, каалаган бир кардар силерге буйрутма берсе, атайын алып барып, алардын кийимге кийгизип көрүп, кайсысы чак болсо ушуну калганын алып кетип. Биздин баары акысыз. Акысыз. Ошондой азыр жаңы бул ошол онлайн тармакты күчөтүү максатында. Биздики ошол бесплатный доставкада чыгардык. Ошол тармакты иши өтүп турсак. Тондор, эгерде силер азыр тоолорго чалып, буйрутма берип, анан силерге барып кийип көргөзүп, анан каалаган алып калып, ошонун баарын кетирген, бул акысыз болот экен. Мындай болсо ал дагы иштелип чыгып атат да. Буюрса. Ошондуктан жакшы. Эмне үчүн силердин брендтин атын тоолор деп атап койдуңуздар? Негизинен биздин миссия тоолор брендин Кыргызстан ичи эмес, дүйнө жүзүнгө таанытуу максатында. Анан негизи тоолор Кыргызстандык менен айкалашкан нерсеси бул биздин тоолор. Бул жерде биздин тоолор көрүнүп турат. Ошол тоолордун атын укканда Кыргызстан деген аң сезим болуш үчүн брендтин атын тоолор койгонбуз. Анан биздин кызматкерлер күнүнө 1-2 жолу ушул жака, бул жакта тыл зона деп коебуз. Ушул жака чыгып, тоолорду көрүп, бул жакта биздин желегибиз турат, желекти көрүп, анан баягыдай дем күч, орусча айтканда вдохновение алып, анан кайра ишке кетип түшкөнбүз. Жакшы. Бул жака чыгып тоолорду караганда, ооба. Жаңы идеялар да ушактан келет бизге. Чынын айтсак, мындай дизайнерлер чыгып, жаңы дизайндар, жаңы идеялар көбүнчө ошол жака чыгып, анан ойлонушуп, анан элек да буюрса. Мен жана офиске кирип келатканда, эмне үчүн офисту чокудан алып алдыңар десе, кептин баары бул жакта турбайбы? Атайын тоолорду карайлы, ушактан эргип алалы деп. Жакшы. Бул биздин көчмөн магазин, тоолордун көчмөн магазини. Биздин ошол региондорду көбүнчө былтыр Ошко алып келди, ошол жылы Караколго келди, региондорго кызмат кылат. Мунун ичи атайын ошол жеңил элдерге удобный болсун деп ичин жасаганбыз. Бул жерде биздин ассортимент, магазиндеги кандай кийимдер болсо, бул жакта бар ассортимент. Бул жакта раздевалкасы менен кышкы суукта жамгырда болобу кирип, кийип көрүп, бул жерден күзгүбүз бар. Өзүн карап, кийим сатып алып кетет.
Анан ошол биз көбүнчө азыркы учурда Бишкектебиз, бирок быйылкы сезондо буюрса Ошко, Көлгө, Жалал Абадтарга регион кыдырабыз буюрса. Ошол кызматты алып барабыз буюрса. Кышында муну караколго алып барып койгонбуз, анан туристтер аябай жакшы алдыңыздар да. Кышында ошол горнолыжный база Капризда турду. Ал жакта ошол туристтер көп келип, ошол жактан брендтин таанутуу максатта ошол жакта аябай жакшы болду. Бул жерде ошол магазиндеги модельдердин баардыгы бар. Жана магазинде эмнени көрсөк, ошолордун баардыгы ошол жакта бар экен. Ошол жактан кийип көрүп, анан эмекси ошо кыдырып көргөзөт экен. Бүт шарттар түзүлгөн. Андан соң биз азыр сырттан келатканда көрдүк, силердин Толор деген дүкөндүн астында, бутиктин астында тел четинде бүт чет элдик брендтер бар экен. Күчтүү брендтер бар экен. Анан алар менен атаандаштык кылуу, негизи эле чет элдик брендтер менен атаандаштык кылуу канчалык деңгээлде силерге оор болуп атат азыр? Өтө эле оор, чын айтканда өтө эле оор. Биз себептен алардын биринчиден мындай тарыхы бар, өтө чоң тарыхы бар. Рекламага бөлүнгөн өтө чоң каражат бар. Мисалы үчүн биз алардын бир мамлекетке болгон каражаты реклама биздин бюджетке караганда бир 100 эсе чоңураак болушу мүмкүн да. Анан азыркы күндө баары бир баягы жаңы бренд жаралгандан кийин эң биринчи колдоону өзүздүклөр бериш керек экен да. Себеп дегенде баягы бүт каражаттын баарын рекламага киргизгенче азыр биздин бар айтып коеюн, бизде кыргыз байке эжекелерибиз бар. Алар келип туруп эле биздин өзүбүздүн ата мекендик брендпи деп анан аябай жакшы каалоо тилектерин айтып анан кийим алып кетишет. Бизге ошол нерсе азыркы күндө аябай керек. Эң биринчи түрткүлөрдүн бири ошол да. Биз мисалы үчүн Малайзияда болгонбуз, Сингапурда болгонбуз, анан ал жакта ишкерлерден сурасак, алар айтат, ал жакта иш баштаганда ошол жаңы ачылган компанияга 3 жыл налог төлөнбөйт, алардан салык алынбайт, аларга тескерисинче мамлекет колдоо көргөзүп, анан бутуна туруп, ал күйлөнүп кеткенден кийин анан салык алып баштайт дейт да. Бизде эми албетте анчалык болбосо дагы, бирок биз угуп жүрөбүз, негизи тигүү тармагында налог дагы кичине азыраак деп, бирок андан тышкары дагы кандай колдоолор барбы негизи мамлекет тараптан? Эми бизде Кыргызстандын жалпы тигүү тармагын алганда биздин мындай атаандаштык артыкчылыгыбыз ушу мамлекеттин колдоосунда да. Мисалы үчүн бизде тигүү тармагындагы бар салыктар дүйнө жүзүндө жок. Мен көп байкайм, чет өлкөдөн аябай жакшы иштегендер Кыргызстанга келип туруп ишканасын ачып, анан бияктан иштешет да, тигүү тармагында. Анан бул жанагы салыктан тышкары айтканда, мына биздин Толор брендке болгон колдоо жактан айтканда, мына бизде Министерство строительства биздин жилеткаларды алып өзүнүн сотрудниктерине биздин Толордун жилеткасын кийели, зачем эмне кылабыз башка чет өлкөнүкүн кийип Колдоо иретинде, келбей колдоо иретинде бир топ жилетка сатып алышты. Күрөш федерациясына дагы ыраазычылык билдиребиз. Алар болсо бизде ошо чакырып анан мына өзүңөргө ишенесиңерби дейт. Ишенебиз. Сапатты жогорултуп аласыңарбы? Жогорултуп алабыз. Анда биз силерге мүмкүнчүлүк берели, спортсмендерге кийим сатып алалы деди. Баягы буга чейинки келгендер болот дейм, айтпай эле коеюн, келип бекер тигип берели, бекер бергиле, биз силерди ушу бекер бергиле, биз ошол рекламадан колдойлу. Бизде баягы каражат аз болуп кичине кыйынчылык болуп калды, бирок ошо күрөш федерациясы келип сатып алабыз. Өзүңөрдүн ошо кандай баада турган болсо сатып алалы деп, анан бир топ биздин кийимдерибизди алып ошо спортсмендерге кийгизип колдоо көрсөтүп жатышат. Силер салык канча салык төлөйсүздөр негизи? Ооба, биз болсо Былтыр канча төлөдүңөр? жылына жалпы салыктарды санап келгенде 15 миллион сомдой биз жылына салык төлөйбүз. Анан бирок мен эң баягы сыймыктанып айткым келген нерсе, биз бир жылдын ичинде, мына бир жылда 200 миллион сом чет өлкөдөн акчаны соода кылып алып келип Кыргызстанга, анан айлык акы төлөйбүз. 200 миллион сом айлык акы төлөйбүз. Ошо 200 миллион сомдун ичинде ошол 70 миллиондой акчаны биз ошо Кызыл Кая шаарында, Баткен облусунда биздин ишканабыз бар, жумушчуларыбыз бар, ошолорго айлык акы төлөйбүз. Ошо 200 миллион сом бир жылда зарплата беребиз. Биз ошо угуп калдык да, мына эки өндүрүш бар. Бирөө ошо Кызыл Кыяда жайгашкан завод, анан экинчиси болсо Манас айылында жайгашкан. Манас айылында жайгашкан. Экөө тең бизде ошол айыл тармактарда жайгашкан. Биздин негизги дагы бир ошол некоммерческий максаттардын бири ошол биз жумуш ордун көбөйтөлү деген жакшы ниетибиз бар. Эмне үчүн Баткенди таандыңыздар негизи? Ал жакта жумушчулар туруктуу иштейт. Демек аякта сапаты жакшы. Эл мындайча айтканда биз угуп калабыз да, көп учурда жумушчулар келет, кетип калат, бир ордунда отурбайт деп. Биз өткөндө да угуп калганбыз. Баткенде ачылган себептердин бири ошол жергиликтүү калкты иш менен камсыздоо, экинчи жагы ошол эл дагы аябай жакшы иштейт, туруктуу иштейт деген болчу. Ооба, Баткендеги жумушчуларыбыз бизде жана туруктуу иштегенде мындай алар күндөн күнгө тажрыйбасын дагы чоңойтуп кете берет да. Анан бизде өтө тажрыйбалуу адамдар аябай көп. Биздин Толор брендинин эң оор кийимдери бар, ошол курткалар бар, жилеткалар бар. Кыргызстанда куртка тигүү өтө кыйын да негизи. Технологиясы өтө кыйын. Ошону биздин
Кызылкая шаарындагы апаларыбыз тиккен. Мынакей туугандар, эгерде сиздер толордон соода кылсаңыздар, сиздер ошо биздин апаларды колдоп атасыңар, Баткенди колдоп атасыңар, Кыргызстанды колдоп атасыңар, Кыргызстандын экономикасына салым кошуп атасыңар, ошондуктан алып атканда сыймыктануу менен алышыңыздар керек. Биздин өзүбүздүн өндүрүшкө салым кошуп атабыз деп. Анан өзүбүздү колдойлу, себеби дегенде баары бир айланып келип эле өзүнүн экономикага салым болуп, мамлекеттин өнүгүшүнө чоң түрткү болот да. Негизи эле ошол мамлекетке даярчылык билдиребиз, ушундай колдоо көргөзүп, мен азыр сиз айтсаңыздар таң калып атам, жанагы биз Малайзия менен Сингапурду мисал келтирсек, бул жакта 0% менен колдоо көргөзүлүптүр. Андан тышкары эң асты налог дагы ошол тигүү тармагында деди. Ооба. Толор бренди кардарларга жана көрүүчүлөргө ыраазычылык катары сонун белектерди беребиз дейт. Ушул биздин тарткан видеобуз толугу менен YouTube каналыбызга жана Instagramга чыгат. YouTubeга өзүнчө жана Instagramга өзүнчө биздин көрүүчүлөргө белектерди даярдап койгон экен. Аны Шер мырза өзү тааныштырсын. Кандай белек беребиз? Эң жакшы комментарийге биринчи орунга 30 000 сомдук сертификат, экинчи орунга 20 000 сомдук, үчүнчү орунга 10 000 сомдук сертификат. Instagramга жана YouTubeга өзүнчө. YouTube'да биринчи орунга 30 000 сом, экинчи орунга 20 жана үчүнчү орунга 10 000 сом, жана Instagramга өзүнчө ошондой эле 30, 20 жана 10 000 сомдук белектер бар. Толор брендинин атынан сиздерге болот. Анын шарттарын биз кенен жазып кетебиз. Эми болсо биздин көрүүчүлөргө, жалпы кардарларга, биздин кыргыз элибиз бириге калып, өзүнүн өндүрүштү колдойлу деген демилге аябай элибиздегинде күйүп жанып турган сезилди. Ошол колдоонун сезимин ыраазычылык катары силерге айтып, бир чын жүрөктөн чыккан сөздөрдү биздин көрүүчүлөргө айтып койсоңуз болот. Эми биринчиден ата мекендик өндүрүштү колдоо долбооруна терең ыраазычылык билдиребиз. Анан жалпы биздин кыргыз элин чакырабыз. Ата мекендик брендти кийгиле, толорду кийгиле, толор менен болгула. Ар бириңерди биз жакшы көрөбүз. Дагы бир жолу Шер мырзага ыраазычылык билдиребиз. Толор брендине ийгилик каалайбыз. Кудай буюрса дүйнөлүк брендке айлансын. Анан барыңыздарды келип колдоп кетиңиздерди суранабыз. Бизде Азаматбек сизге да биздин толор брендибизди колдоп келгениңиз үчүн, жаңы Кыргызстандын экономикасына салым кошо турган долбоорду баштаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин ишканабыздын атынан сизге кичинекей белегибиз. Муну сөзсүз түрдө Жакшылыкка кийиңиздер. сүйүп кийебиз, колдонобуз, өзүбүздүн брендти колдойбуз. Бул жака да келип өзүбүздүн акчабызга салым кошуп, атайын сатып алганга даярбыз. Бизге аябай жакты, силерге дагы сунуштайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат.